Саламатсыздарбы? Мен Атжан Мыдрисаков. Мен бүгүн кайрадан Аравандамын. Негизи Аравандын элинде мээнеткеч эл дагы, Аравандын жериндей мындай берекелүү жер дагы жок. Аравандын айыл өкмөтүнө кирип кетип атсаңыз, монтип ушул жерде дагы жүзүмдөр салаалап, ушинтип бышып турат. Анан бирок ушул Аравандын эли эч эле ушул жанагы башчыдан бага ачылбай койду да. Ошол Аравандын борборундагы бала бакчага кирип көрөлү азыр. Bunun atı dağı yok, zatı dağı yok. Balabakçaga hoş gelipsizler. Бул жер балабакчанын эс ала турган жери окшойт, а? Жайкы эс ала турган жери. Бул эмне деген балабакча болгон? Мамлекеттик биринчи балдар бакчасы. Биринчи балдар бакчасы. Анан азыр мынау турган дөң эмне, наркы эмне, буяк эмне? Бу жерде эски имарат болгон. Ал имарат божомол фикер менен болгондо 1870-жылдарга имарат дейишкен. Анан акыркы имараттын иштеген жери бу ата мекен согушунда жетим балдардын бакуу жери болгон, Деддон. Деддон 1055-жыл аягында Ошко көтөрүлгөндөн кийин бул жер 1956-жыл 1-январдан 1-Араван районунун Чабалеке 1-балдар бакчасы болуп ачылган. Чабалеке балдар бакчасы. Ошол жерде Сталин участкасы, Бирлик участкасы деген Азамханов Сайдахматтаке ошо колхоздун райсы болгон. Ошо киши ачып берген. Bundan keyinçerek bu imarat kurulgan. Biri de 1939 biri de 70-жылдар. 90 орынlı bala, 100 орынlı bala bakça boyan. Keyin sakrashение boyandan keyin Sovet düşürü tügülgöndü. Andan 90 орынlı bala bakça bolуп койгон. Бул жерде ошо имарат абдан коркунч салып турганда байланыштуу жазып жүрүп, какы жазышты билбей турганда 2014-жыл Жулдуз Жолдошева айтсыны келди. Келип анан көрүп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек жол көрсөттү. Бирок Кудай тааласы менен ал эжеге шайланбай калды. Шайланса бүтсө керек эле. Анан Совет дövrүндө бул балдар бакчасын кеңейтүү максатында мына жердеги элди жерини алып мамлекет компенсация төлөнгөн. Бул жерде 2 этажды балдар бакчасы болгон. Старапел тартылганда Совет дövrү түгөнгөн. Ал заманбап балдар бакчасы болгон. Подвалы да бассейндар менен. Анан кээ бир эмелер эмне болгон билбейм, жок да. Жок болуп кетиптир. Кандай ошол 2 этаждуу имарат бүтүп астында бассейн менен тургузган. Старапел тартылган. Учурда Старапел тартылган деген жанагы крышасы жабылбай калган, чатыры жабылбай. Жабылбай калган. Ошондон кийин Совет бирок дубалы бүткөн 2 этаж. Анан сатылып жиберилген окшойт да. Сатылып кеткен. Сатылып кетти. Анан мана эл отурат. Жок, имарат кана ошол бүткөн. Имаратты сатып жиберишкен да, жок да. Имараттан жок кылып жиберишип ташып кетишкен. Имарат калып жер тилкеси менен сатып жиберилген. Кайер эле ал? Мана ошо анжырлар турат го, ошо турган жерлер. Мана бияктан чыксаңыз, ошо дубалдар көрүнүп турат. Элге сатылып кеткенден анан бул жерде дагы тура бул жок болуш керек болгон окшойт да. Бирок 2011-жылы ошо Жалилов агай, Абибулла агай ошо балдар бакчасы жок болуп кетет деген учурда турат. Мен мониторинг кылып таптым, келип ошону бакчаны кармап калайлык деди. Жок агай, мен иште албайм, мен эч кимим жок дегенден кийин келдик, көрдү, койчу, мен өлсөм да жайымда жата албаймын. Бопты, келдик, көрсөк ошондой талашты ичинде экен да. Канча жолу прокуратурада жүрдүк, канча жолу Межа район сотто жүрдү. Анан жаза ошондон кийин Жулдуз Жолдошева үйлүктен кийин кийинчерээк эме 2-айлампа шайлоо болгондо Мананов койду өзүнүн атына депутаттыкка. Ошонун биринчи программасы болду. Бул бакчаны жаңылыш. Токтоң. Биринчи бала бакча болду. Анан иштеп атты. Анан кийин мына жактагы Союз доорунда бул жактан үйлөрдү сатып алып, анан 2 этаждуу бала бакчаны курду Союз. Бирок бүтүрө албай калды, өзү кулап калды Союз. Кулап калгандан кийин анан бул турду. Эми Союз кайра восстановление болбойт. Анан бизге ушу как будто биз бала төрөбөй калгансыз, анан кийин бул жердеги бийлик анан сатып бериш жок кылышты, сатып беришти. Макул, жок болду. Болгондон кийин бул жерде эмне бар эле? Бу жерде имарат бар эле. Бул жерде эмне имараты ошол баягы Деддомдун имараты бар эле. Макул. 1870-жылдарда божомол. Ооба. Анан ошону кийин бала бакча кылып качан ачтыңыздар?
Жоқ, бала бақшасы болып 56-жыл ашылды. Ошодан бери 1956 жылы жаткан. иштеп, соцобъект болып иштеп келген. Келгенден кейін бұл имарат 2011 келсем абдан коркунуч, бул жапылып кетиптир. Бир желе монет иштеп турчу экен. Мына жер иштеп аткан. Бала бакча болуп. Жапылган. Бул жер жөнүнө турган. Да, жөнөп, бирок абдан коркунучтуу болгондон жаздык. Анан Мананов Илхам өзүнүн программасына киргизип 20 миллион 500 миң акчаны көтөрүп келди. Берге подрядчик келди. Келип иш баштаганда Али өкмөтүнүн башчысы эмне үчүн токтотуп койду? Бишкекке барды. Бул жер эме не соответствует требования деген кагаз бар экен деп токтотушуп, ал ошону жаңы түшүргөн бакчаны жер тилкесин берип, акча ошока кетти. Бул жер калды. Макул. Жаңы бала бакча салыныптыр. Анысына мен каршы эмесмин. Азыр ошол Айыл өкмөттүн жанында баягыда мен барып тартканмын. Бар бала бакча салынып атат. Макул. Жакшы экен. Бирок мына жер эмне болот экен эми бул жер? Эndi бул жер турду. Ошо жерде гос акты барлыгы үчүн кээ бир адамдар анан түшүндүрдү да, балдар бакчасынан башка нерсе болбойт бу жерде. Анан мен өзүмдүн жанымдан фермерство үй бүлөм акчасынан мен өзүм балдар бакчасы куруп берем деп убада берген. Ким? Анан Файзуллаев. Файзуллаев азыркы Айыл өкмөт. Да. То есть азыр Файзуллаев бул жерди анан баягы биринчисинде бул жерге бала бакча курганга болбойт деп кагаз алып келиптир дагы. Бул жерге бөлүнгөн акчаны бул эженин айтканы боюнча Айыл өкмөттүн жанындагы башка жерге жылдырып, анан ошол жерге бала бакча курдурган. Бала бакча курулду, ачылышы жакындап турат. Мамлекет бюджетинен келген. Макул, мамлекеттик бюджеттен курулду. Макул, анда сөз жок эми. Каяктан болот? В общем, курулду. Курулгандан кийин бул жер эми калып калды да. Эми кайрадан бул жерди Файзуллаев айтып аткан эмеш. Ушул жерге эми мен өзүм куруп беремин, мына мен өзүм жеке чөнтөгүмөн, өзүм үй бүлөлүк бюджетимен куруп беремин деп, мына фундаментти ошол курду. Файзуллаев өзү курду. Анан качан баштады муну? 19 или 20 жыл чоңдар келип койгон, ушу сокул деди, мына ошосуна капсуласын коюп. Капсуласын салышкан 19-жыл. 19-жыл. Анан балалар бакчасыга бар. 2000 биз эми бу жерде курулуш ишти башланган үчүн бизде Хабиб Абдулла мактабынын ичинде бир имарат бар, ошо жерге көчүргөн. Убактылуу көчүргөнбүз. Шарт жок болсо да иштешсе болот. Ошол жерде иштеп турганбызда анан бу жерге мен куруп 2019 сентябрда мен силерди алып келем деп убада берген. Анан мана эжеке барган, кимге барган? Эжеке Ахмаджан Махамаджановке барганда ошо кол тамгасы менен жазып берген экен. Мен өз жанымдан, өз үй бүлө эсебимден куруп берем деген жазуу турунда. Ахмаджан Махамаджанов жанагы оштун эмеси, губернатордун орун басары беле? Ошону айтып бериңчи. Бул сиз арызданып губернатордун орун басарына бардыңыз. Биз Бишкекке жазылган. Бишкекке. Бишкекке жазылганда Бишкектегилер анан ошко мэрияга жообун жазган. Жообун жазганда анан мен өзүм дем алышым күнүм барганмын. Барып анан бизге ушундай кат келиптир жообу, ошо жоопту алганы келдим. Десе мен Махамаджановго ээрчитип киришти. Ээрчитип киргенде анан агай акимге звонок кылды, ошол жерде отуруп, громкостко коюп. Анан айтты, мен бул кагазга деди, акимиңер деди, кол коюптур деди. Не деген кагаз экен? Ошол курулсун деген. Анан айтты, звонок кылды акимге, аким громкостко койгондо мен уктум, анан неме деп. Бул жерге частный балдар бакчасы ачамын деген экен. Ким? Файзуллаев. Ошон үчүн аким, мурдагы акимибиз, азыркы эмес. Мурдагы акимибиз. Анан ошого кол койбой орун басарын жөнөткөн экен. Орун басарын кол коюшка мүмкүн эмес экен. Мамасейдип. Анан ошон менен кайра катты көрсөттү. Мен телефонду тартып келдим эле. Телефон бузулуп ачпай койду. Макул, түшүндүм аны. Ошондо бул жер азыр частный болуп курулуп атабы же мамлекеттик? Азыр мамлекеттик болуп курулуш керек. Ошондо сиз телефондо сүйлөшкөнүңүздө өзүмдүн жаныман мен мамлекеттик кылып куруп беремин деп Файзуллаев айтты. Айтты. Кече чогулуш болгондо дагы жаңы аким келгенде чогулушта дагы айтылды. Мен ошондо көтөрүп чыктым, эжекебиз болуп бардык чогулуштан. Агай бизге ушул немени качан ачып бересиз? Биз азыр эми 18 почти 20 адам үйдө отурабыз. Немеге алып койгон МЧС келип, обсервацияга. Эгерде ачып берсеңиз биз иштейт элек, балдарыбыз 110 балабыз үйдө отурат, эч жакка кире албастан. Эч ким албай атат. Бул жакта азыр балдардын тапочкалары турат го, олор эмне? Билмедик.
Bizden keltegen kurcalar edi. Bu ecekeleri aytdı biz uaqlı oturupbız dedi. Anan sentyabr ayından başka jartqa Araplar bularga emi qurib berdi ekan medrese. O'sha medresega ko'chib ketamiz. Biz просто uaqlı oturupbız deb o'shunday javob berdik. Бул жер азыр ошондо медресеби? Медресе иштей турган жерде сиздер иштесеңиздер болбойбу? Же Biz endi manda shart bo'lgani uchun bolalar bog'chasi bo'lib ishlay olmaymiz ekanda. Shart yo'q, oshxona yo'q, anan berdida oshxona buzilib ketdi. Andan bu yerda 3 tayfa jashatlar. Endi tualet bunday. Buni ham Koreya fondi bilan birga ishlab qurganmiz. Yo'q edi. Buni Koreya fondi qurib berganmi buni? Da, Koreya fondining bolalarni qo'rg'ulu uyimi. Men ham birga ishlaganmiz. Hozir jo'yilib ketdi o'xshaydi. O'sha uyim bilan ishlaganimizda ana el bilan birga qurilgan. Саламатсызбы? Кандай жакшыбы? Сиз ким болосуз? Мен үйдө эгеси болом. Файзуллаевдин иниси болот экенсиң да? Мен үйүмдө бу жер. Могу макала жол боюнча деп айтып калды. Файзуллаевдин иниси болосузбу ошондо? Иниси болосузбу же кандай? Укасы болом. Укасы болосуз. Мана жолду бия эжел нималар тостурууда, ашинге азыр нема кылыш керек эле? Сиздин атыңыз ким? Зикирулла. Зикирулла. Азыр мага Файзуллаевдин өзүн чалып эле сүйлөштүрүп коюңузчу. Мен азыр ишканасына барасыз, мен нема кылам? ишканасына барсам жок экен да. Мен сизден бир тууганы катары суранып атам. Мен өзүгө телефон чалсам азыр телефон өчүк болду. Биз бул эже мага бир нече күндөн бери чалат. Алар айтып атат. Мына жердеги биздин бала бакчабыз бузулган бойдон турат, курулушу жанданбай атат дейт. Мен азыр келип көрдүм. Келип көрүп анан ошого келгендегим. Бул жерде бул айтып атат Файзуллаев, бул менин атамдын жери, тиги бу деген сөздөрдү айтты дейт. Ошол кандай бул атасынын жери бул жер? Жок, эч ким атасынын жери деген жок. Ялган кеп энди. Кандай атаң жок, бул мамлекет бүздү, бу нема файза бүзүптү муну. Тендерден бүзүп берге десет сыгмай, айыл өкмөт аркасында курулду десет. Берге сыгмай калды, десет каталыгы өзүнө 40 метр, эни 12 метрлик ката здание экен, берге сыгмай калды. Мажбур болуп ташады. Энди берге энди десет янымыз өзүмүз жанымыздан куруп беребиз деген ният бар, башлар менде иштер кетиптир. Лекин бу жерде качан жок, убада качанга берилген? Буларды бу иштер бүтөт эмес. Качан бүтөт? Кудай кааласа бүтөт да. Жок, Кудай кааласа. Кудай качан каалайт? Кудай unde Xudo xohlasa unde gap qilmang, lekin Xudo xohlasa Xudo xohlagan kuni bitadi. Так, мына жер азыр үй жүрө экен. Бул азыр медресе окшойт. Медресе болуп убактылуу иштеп атат. 1-сентябрга чейин деп, 1-сентябрдан чыгат дейт. Ага чейин бул имарат бүтүш керек эле. Аны Файзуллаев өзүнүн чөнтөгүнөн бүтүрүп берем деп убада бериптир. Аны бүтүрүп коюш керек болчу. Азыр 2000 канча 19 бузулганбы, 18 бузулганбы? 19'dan beri 19 mına 20-21 2 yıl öttü bütelek. Hazır жақын ортада büte turgan türü жоқ hazır. Fayzullaевтің ақчасы жоқ дегенге hazır men işenбейм misалы.